сот менен милиция прокуратурага эмне коррупциямен күрөшпөйт, коррупция барча айлык аз дейт. Кудайга шүгүр. Айлык аз болсо кеткиле да. Башка эч таган иш дейт. Айлык аз болсо пенсия билесиңер орточо айлык канча экенин. Мугалим кеше көтөрдүк. Врачтар билесиңер. Башканы айтпай эле коеюн. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар канча экенин билесиңер. Пособие канча экенин билесиңер. Балага берилген. Биз мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесине, энелер, апалары иш кыла албайт, карай албайт баласын. Баласы мүмкүнчүлүгү чектелген, баса албайт, сүйлөй албайт. Ушул алып кыйналып жүргөн. Ушуну 5000 сомго чыгарсак сүйүнүчтү. 5000 сомго көтөрсөк сүйүнүчтү. Биз дагы буну сыймыт алып мактандык, мына көтөрдүк эле көтөрдүк деп. 5000 сомго. Мына айлык аз деп алам баардыгын коррупция болуш керекпи? Мына барсаң, светке, электроэнергияга төлөгөн ким? Аймай. Пенсионер и айылдакы колун жок киши төлөйт. Больницага ким барат акча төлөп, малын сатып? Жөнөкөй адам барат, больницага барса. Малын сатып келип операция дарыланып атат. Ошондуктан коррупция менен күрөштө биринчи мына башында турган, ушу залда турган биз баарыбыз баш болуп, үлгү болуп тийиш керек барын тең. Жакшыны тийиш керек, тыйбаганда тыйдырыш керек барын тең.